bayağı geri attı. Ofiste. Albay tamam oldu o. Sen 108 verdim attın mı burada? Alamadın. Kim? Gece bir onu hiç de al cüzdürüyor. Efirde bölüşüyoruz tuğanlar. Efirde bölüşüyoruz. Hazmen bir minut. Assalamu alaikum tuğanlar. Kandaysınlar? Tinçsizlar mı? Bugün tuğanlar, bugün efir özgöçe bolmoqçu. Özgöçe efir bolot. Sebebi köpten beri efirge girбей kaldım tuğanlar. Sebebi girбей kalgam sebebi mınау ne dep koyayım? Kırgız eli migrant bolup жүргөндөн кийин, сыртта жүргөндөн кийин кол бошобой калат экен да көбүнчөчү. Кол бошобой калып киргенге да мынау саясатка деле анча кичине аралаша албай калдым. Бирок кечеги бир 10 күн, 15 күндүк саясатты карап отуруп, кыргыз эли сиздерге мындай айтып коеюн. От души алданып, алданганы жакшы көргөн эл экен ушу. Ушу бир мындай айтканда түрмөдө отурган жаман сөз айтпайм го. Түрмөдө отурган адам, мисалы, 2 жолу соттолгон адам, мисалы, ушу Садыр Жапаров. Аферист деген билгенбиз да тура. Настоящий аферист экен да, напримерчи. Билип туруп уун чыкпай отурганыбыз бул уже кайдыгерчиликтен, караңгылыктын үзүрү болуп атат да. Мен ачык эле айтайын. Акыркы күндөр Акаев келип кетти. Акаевди розыскага бердик деп, мына ГКМБнын төрагасы мактанып чыгып, розыскага берилди, келип жакшынакай болуп эле резиденцияга конок болуп, Садыр Жапаров менен Зек менен эки кылмышкер жолугуп отуруп, бир жума сурак берип кетти. 2005-жылкы революцияда жөндөн эле болуптур да. Ошо Кыргызстандын азыркы туңгуйкап келген ошо президент болчу. Ошо үй бүлө клан менен башкарам деп баласын депутат кылып, кызын депутат кылып, Майрам Макаеваны алып келип алып, Мерим фондусу менен. Ошол киши күнөөлүү. Мына Садыр Жапаров ошонун эле кадры, например, Макаев маалында мен сиздерге айтып коеюн, Акаевдин туугандары болуп кетет. Садыр Жапаров ошону ким билбесе мен сиздерге айтып коеюн. Ошо бир кудаларынын, кудасынын акасы, кайнежеси, бинесеси болуп кетет ушундай. Булар бир баягы 300 адам, баягы семейный клан деп баягы өзүнчө баягы мен 400 адамды айтып атпадым эле, элиталар деп типа. Ошолор эле айланып эле келип, ордун бири-бирине бошотуп эле берет да туугандар. Качан ушул көздү ачып ошого мындай кайдыгер карабайт экенбиз дейм да. Эми мен сиздерге дагы Садыр Жапаровдун мына чиновниктерге 600 миллионго жол тандабас, машиналарды алабыз деген маалыматтар да жүрөт туугандар. Эми кыргыз эли питке минип калды. Кыйынчылык, ачарчылык, кымбатчылык, мен тааныштарым Кыргызстанда жашап, кече жакында барып, Эмил Кыргызстан болбой калыптыр дейт. Вообще болбой калыптыр дейт. Жашаганга невозможно, иш жок дейт. 6000-7000 айлык дейт. Бензиндин башы 60 сом. Растительный масло деп коет туугандар. Onun bası 5 litre майы 800 болып тұр. Еттің басын айтпай эле коеюн, 600 сомго чыгып калып тургандар. Буну биз өзүбүз көрө турган болдук эле туугандар. Буну көрө турган себеби башында бардыгы мында орустар айтканда предупреждали. Мына Россия предупреждал, например. Мына Путин бекер айткан эмес да. Это горе кыргызский народа деди го. Ошону бекер айткан эмес, ошону түшүнгүлө мына. Горе кыргызский народу. Мына действительно кыргыз эли bir мошенник ишенип, мына эми не деген нерсеге учурадык. Мына Москвада кысым башталды. Ар метродо жолдон тосуп алып эле, ваши документи эле шылтоо менен апарып эле 500 сом штраф
же выдворение кылуу эле эптеп ушу кыргыз аты болсо болду туугандар. Ошентип эле кыргызды көрсө эле болду все. Эптеп эле кыргыз ат жараны болсо ошол адамга штраф жазыш керек, выдворение кылыш керек. Себеби эмнеде? Себеби бизде күнөө. Себеби биз мыйзамсыз президентти алып келип алганыбыздан, түрмөдө отурган адам, 2 жолу отурган адам, жогорку соттун өкүмү күчүндө бар адамды мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгып алып, ошо зектап келип отургузуп алганыбыз ошол күнөө туугандар. Мына башка мамлекеттер тең ата никада сүйлөшпөйт туугандар. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн. Себеби мына Тажикстан азыр окопторду казып отур. Максат айылынын жеринде, граничит эткен жерде окопторду казып отур. Биздин мамлекет, мындай айтканда, мындай адамдар келип калды да, мектепте жүргөн двоечниктер бар го, двоечник, мектепте хулиган балдар бар го, ошондой адамдар башкарып калды да биздичи. Ушу жок дегенде экинчи сөзү калп. Мен башында айтканым туугандар, бул адам даяр эмес болчу бул адам. Бул адам ушул эптеп эле кумтөрдү шылтоо кылып келген. Самым деле кумтөрдү бунун акциясы болгон туугандар. Акциясын Атамбаев алып койгондуктан ошодон көтөрүп чыккан. Ошол эле. Бул жерде өзүнүн жеке ою менен туугандар. Анан кечегинде баягы учурга байланыштуу ушу кокустан келип калды. Эл дагы тандаш 6-чы президент тандашты үйрөнүш керек да туугандар. Мен Муратбек Мамадалиев сурабайм мен кечирим. Мен дагы айтып атам, мен айтып келгенмин. Мен үчүн ол никто. Садыр Жапаров мен үчүн никто. Ал мага президент эмес, биринчиден. Мен мыйзамсыз деп айтып келгенмин. Мыйзамсыз боюнча калат, мыйзамсыз бийлик боюнча калат. Мен буларды признавать эткен эмесмин. Ошон үчүн мен смело эле айтам. Силерге окшогон кул мүнөз эмесмин. Зекти зек дейт, акты ак дейт. Ошол эле. Ошон үчүн туугандар, көздү ачалы. Мына азыр дагы иштек эмес азыр туугандар. Мына азыр эртең дагы бир нерсе боло турган болсо ок атылып турду атат Тажикстанда. А булар тажиктер бизге даярданып, бизге дагы бир агрессия кылышы мүмкүн. А бизден жиндилер эмне кылып атат? Жол тандабас, 60 миллионго жол тандабас, ак машиналарды тандап жүрүшөт 60 миллионго. Эл эмне болуп атат? Эл менен кызыгы жок. Эл өзүнүн тиричилиги менен жүрөт, а булар өздөрүнүн саясаты менен жүрөт. О мээрди берге алып келип, бул мээрди берге алып келип, кадр маселесин чече албай, туңгуюктан чыга албай, мына мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Күзгө эл жарылат. Мен ачык эле айтайынчы. Күзгө барып эл жарылгандан кийин азыркы досу эмес, чоң атасы болсо деле Садыр Жапаровду мындай жардам бере албай калат. Ачык эле айтайынчы, досу эмес, чоң атасы болсо деле жардам бере албай калат. Элдин терпениясы, мындай айтканда, сабырдуулугу түгөйт. Түгөнгөндөн кийин азыркы мына эки дос мына түрмөгө отура турган болсо, баягындай саясий куугунтук болду деп аркасынан чыксаңар, онуңар өтпөйт тургундар. Себеби көрдүк, адамдын чыныгы жүзүн көрдүк. Себеби башкара албайт. Бизге тартип, мыйзам керек. Алар буларда тартип, мыйзамды куруп да ойногон жок да. Буларчы мыйзамын тепселеп туруп, 10 жол, 100 жол тепселеп керек болсо, конституцияны мыйзамсыз алмаштырып, мыйзамсыз түрмөдөн чыгып, баардыгы мыйзамсыз туугандар. Мына ушунун кебететин үзүрүн азыр көрүп атабыз мына мисалы. Эмне үчүн Россия мамлекети бизди ушинтип акыркы күндөрү, мына кече Жирновский элчиликтин алдына митингге чыкты. Туурабы? Биздин өнөктөшү, саясий өнөктөшүбүз ушинтип жакшы болуп жүргөн Россия азыр кыргыздарды көргөндө азыр через мигранттар аркылуу Садыр Жапаровдун кислородун жабат турганда. Меден биз жок дегенде 20 000, 30 000 мигрантты депортация кылып берсин, ошо 20 000, 30 000 мигрант барып туруп Садыр Жапаровдарды кошуп, командасы доказаларын кошуп, бир жолу кууп берет ошолорчу. Мен ушул кеч боло электе мен айтып коеюн мына мыйзамсыз бийликкечи. Саясатты, сырткы саясат эмес, ички саясаттын сысын да билбеген адам алып келип алып, туңгуякка түшүрүп, эми элди да кыйнап, эл ачка калып туруп турганда мына чыныгы айтып атат. Иштеке жок дейт, кымбатчылык дейт. Билбем кантип жашап атат элдер Кыргызстанда. Мен таң калам. Кантип унчукпай отурасың? Мына мисалы Хабибти, мына Таймурас деген Чашиевдин баласы Хабибке чай берип жүрүшөт, тоба кылып. Мен булар кайсы кимдин акчасына берип атат чай берип, тосуп алышып. Ошол суроо бербейсиңиздерби? Мына убагында билесиздер ханзадалар бар эле, Максим, Айдар деген. Ошол эле бул да бир ханзада болуп чыгып, бул Таймурас дагычы. Уятте атасы бийликке келсе эле балдар эле кыйын болуп чыгат.
Чынында уялыш керек де, уялыш керек. Кыргыз элин ойлоп койсоңор кичине. Кыргыз элин ойлоп койсоңор туугандар, мен айтып атам, мына күзгө кууп чыгат айтып коеюн. Мына күзгө чейин биз 20 миң, 30 миң, жок дегенде 5 миң мигрантты кыргыз жарандарын депортация кылсын, ошолор эле танкаңарды келтирип койду, барып чыгып. Иш жок, айлык жок, айлык аз, кымбатчылык. Кыргызды баягы тизелетип койдуңар да, мына ачык айтам, булар бир жол тизелетип койду. Уят туугандар, көздү ачалы. Мындай кетиште Кыргыз мамлекеттин эгемендүүлүгүбүздөн айрылып калышыбыз мүмкүн. Мындай кетиште туугандар өлкөсүз калып калышыбыз мүмкүн туугандар. Жок, мен ачык айтам де, ачык кандай түшүнбөгөн адам, кандай мен көргөндү силер көрө албайсыңар. Каяктагы доконцалары, мына Россияда бир доконцалары бар. Бактар деген Касенов деген кече Орозай менен барып, Орозайым ошол Орозай Нарматова, например, ошол баланы, ошого балага салыштырма, эркек да. Мына Бекзатка салыштырма, эркек. Чын айтайын. Ошол ушакчы мынабы дөпарастар, ошол күчү жетиптир, ошо Орозайымга күчү жетип, келип, шылдың болуп кетишти. Ол мен Бактар Касеновди айтып коем, бул бир ачык айтайынчы, кечээинде бул менен жолукканмын. Өзү билет жолуккан, каерде жолукканын да билет. Мына биздин посольствода Министерство внутренних делдин представители бар. Министерство ошол жерде биз жолукканбыз. Себеби бул баланы мен коркутуп койгонмун. Коркутуп койсом, барып жалып кылыптыр. Анан экөөңөр жараштырып коелу деп чакырган. Мен баргам, ошондо айткам, инем, көтүң кыз, фанат боло бербе, Орозайым касыла бербе деп мен канча айттым. Кой, абаң туура эмес жолдо кетип атат десем эле, бу дейт. Мен айттым. Мен ошол маалда айткам, кой укам, жакшы эле жүрө берсең, эртең баягы альпинист экенсиң, бир күнү жибиң үзүлүп кетип, түшүп кетпегин деп койдум мен. Ошентсем барып жалып кылып, экөөбүз жолукканбыз. Мен жалгыз эле баргам. Бир 5-6 алып келип алыптыр дагычы. Ошон үчүн мен буларга айтып кетерим, доконцалар мындай коркоктор, мына кызга күчү жетип, мына эркек болсун, мына мен кетсин, мен жолугам ушу Москвада деле, башка жерде Кыргызстанда деле жолугам, булар мененчи келишпейт да. Келе албайт, коркот туугандар. Булардын күчү, доконцалардын күчү только кыз балага. А мен айтам болуптур, мен зектеп атам. Зектесем мен жооп берем да, туурабы? Келбейм, мына мен зектеп атам, Садыр зек. Садыр Жапаров 2 жол соттолгон адам, мыйзамсыз, зек, дагы эмне дейсиңер? Мына мен сөзүмө айтам. Эмне дей аласыңар эми? Келгиле, Москвадан мен. Каерге келсең, ошол жерге кел. Мен адресимди айтам силерге, келем десең. Келе албайт туугандар. Булардын күчтөрү ушу только кыз балага. Себеби мага окшогон эркектерге жолукканда өпкөсүн жулуп коем да. Анан кийин ушундай кыздарга эле асылат буларчы. Орозайым, мен айтып коем, Орозайым азыркы учурдун курманжандаткасы, кыргыз элинин курманжандаткасы болот. Андай кыз, акылдуу кызды мен эч жерден көргөн эмесмин. Каралап эле жатып калдыңар. Силер адамды билбей туруп каралаганыңар бул туура эмес. Мен Садыр Жапаровдун жеке жашоосуна аралашпайм. Мен саясатты туура эмес саясат кылганын айтып атам. Ошол эле туугандар. Болгон окуя тарыхын айтып берип атам, мыйзамсыз деп. Түрмөдө отурган деп атам. Анан каяктагы эле нерселерди табып эле вай кыла бересиңер. Орозайым Кыргыздын эң алдыңкы кыздарынан бири болот. Кудай кааласа бул кыздын саясатты орду болот туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Жашы өтүп бир 50-ке баргандан президент болсо дагы мен бул кызды колдойт болчумун. Орозайымдычы. Себеби буга окшогон кыздар бизде бир 10 миңден бирөө десе эсепте, 10 миң дебейм, бир жок дегенде 5 миңден бир адам ошондой адам болду, ушундай акылдуу кыздар арабызданчы. Ошон үчүн Орозайымга күчүңөрдү чыгара бергиле. Мына азыркы түркөйлөргө, азыркы доконцаларга, Москвада доконцаларга айтып кетейин. Кыргызстанга барганда мен күздө Кыргызстанга ошо Бекзатпы, Бакаевы, берки ким, Бекжанбы ким аты өлгөрү. Бардыгы менен сүйлөшөм. Керек болсо абасын отургузуп алып сүйлөшөм. Абасы менен деле абасына деле духум жетет. Абасы менен деле сүйлөшөм. Берки экинчи абасы болсо, экинчи абасы менен деле сүйлөшөм. Раз на раз любой менен сүйлөшөм. Мен отуруп, мындай сүйлөшүп. Ошон үчүн мен дагы бир жолу экидим. Кеч боло элек кыргыз элим. Кеч боло элек туугандар. Кеч болуп калайын дегенде туугандар, бул аркага жол жок болуп калат.
мына досторун алып келип бийликке алып келди, туурабы? Баткенде 44 жарандан бейгүнү өлүп кетти. Ого да эч ким унчуккан жок. Мына Россия Федерациясы бир ошо Кыргызстанда орус тилдүү жарандарыбызды капа кылып койгон үчүн мына Россияны не деди? Биз каждого будем защищать. Керек болсо отозвать посола Кыргызстане деп койду. Көрдүңүздөрбү туугандар? Бул деген эмнени түшүндүрөт туугандар? Бул деген эртең мына Кыргызстандын Москва шаарында, Россия шаарында жүргөн кыргызстандардын турмушунун тиричилигине балта чалып коюшу мүмкүн туугандар. Бул ушундай саясат менен кете турган болсо, мына түркөйлүгүн көрсөтүп турса, эртең ушул жерде баягы грузиндерди 2008-жылы эсиңиздерде барбы? 2008-жылы баягы согуш болуп кетти Грузия менен Абхазияда. Ошол жерде согуш болуп кетти. Ушу грузиндердин баардыгын кууп чыккан туугандар. Россиядан кут эле ошол бизге кайталанып калышы мүмкүн туугандар. Мына тажиктер оруссуз бизге кол салбайт болчу. Путин керек болсо Путин алыңар, акаңар, Путин алыңар дейсиңерби? Ошол добро берген үчүн Рахман Тажикстан президенти Кыргызстанга агрессия кылып салды, кол салган ошон үчүн. Себеби булар мыйзамсыз президент зектерди кабыл албайт туугандар. Кече Түркменистанга барганда деле өзүңүздөр көрдүңүздөр да, туурабы? Түркменистанга барганда баягы президенттер менен аралаша алган жок туугандар. Керек болсо ошо 44 жаран бейгүнү өлгөн жарандарга ошо Рахман күнөөлүү. Ошого грамота тапшырып атат туугандар. Бул деген коёндук деген нерсе. Коркоктук дегендей. Коркок деген президент бул президент боло албайт. Мыйзамсыз мына туугандар. Коенек деп коет мунучу. Азыр биз тажиктерге достойный ответ бербей турган болсок, эртең дагы бир нерсе боло турган болсо, болду туугандар. Мойнуңузга минип алат туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Себеби бул адам сүйлөшө албайт, чек ара маселесин чече албайт. Мен буларга айтып кеткем. Чек ара маселесин чече алсаң, азыр кийинки муундарга кой. Кийинки муундар чек ара маселесин чечет. А булар эмне деп мактанып кетпедиби? Биз 100% Өзбекстан менен чечип бердик. Керек болсо кемпирабадтарыбызды, керек болсо суу сактагычтарыбызды, керек болсо гестерибизге чейин беребиз деп мактанып чыкпады беле. Көрүнүп турабы? Анан биз ошону карап, ошондо адилетсиз нерселерди карап туруп биз унчукпай отурганыбыз туугандар. Бул туура эмес. Айтыш керек. Мындай пайгамбардан да лучше кылып жүрдүңөр да, мындай айткандачы, абаңарды баягы личный, культы личности деп коет. Сыйынып алдыңар Кудай катары. Бул жөнөкөй эле аферист, мошенник экенин билип туруп, калган элдин тагдырын, рызкысын буздуңар, мындай айткандачы. Кайдыгер карап жүрүп турганда. Мына куча народу бир ашып келсе, бул адамды колдогон адам 100 миң, 200 миң, 300 миңге чейин адам колдойт туугандар. Онун ичинде кимдер колдоду? Баягы админ ресурс колдонду. Голостор сатып алды туугандар. Ошо баягы ошол шайлоодогу участоктордо баардыгын сатып алды акчага. Болду туугандар. Ошо менен өтүп кетти. Бул шайлоо мыйзамсыз болуп калган туугандар. Ошон үчүн жокко чыгыш керек. Азыркы мына 5-октябрдан буягы туугандар баардыгы жокко чыгыш керек. Азыркы парламент да мыйзамсыз, Садыр Жапаров да мыйзамсыз президент туугандар. Бир мыйзамдуу бул эл туугандар. Эл биз жададык. Мен бул кишинин мыйзамсыз болуп келек деле айткам. Бул киши аферист экен депчи. Элди алдап атат. Мен ошон үчүн ишенген эмесмин. Бардык нерсе. Биринчи чыкканда эмне деди? Кумтөр улутташтырат деди. Кумтөрдүн тагдыры жакын арада бүтпөйт туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн, бул жөн эле популист сөздөр болчу туугандар. Бул популист сөздөр менен мына өзүңүздөр көрүп турсуздар. Ону камап популист сөзү менен бул сценарийни кылып, буну камап. Керек болсо Аскар Акаевди унчукпай кой бергенден таң калыштын кереги жок туугандар. Бул деген бийлик, бул любой азыр Батукаев келсе деле, Азиз Батукаевди деле ушинтип резиденцияда тосуп алат бул бийлик. Себеби өзү кылмышкер болуп калган туугандар. Бул деген намыз иштеке жок. Бул деген только акчанын кулу. Только акча. Акча бар болду, кулуңмун дейт. Любой нерсени кылат. Биз ушул ишенип жүргөн бизге рахмат ушу элге ушул карап туруп адилетсиз болуп нерсени эч ким унчук албай, бир гана биздин бир Курман Жаннаткабыз бар экен, Орозайым. Туурасын айтса, ошону жаман көрүп атат. Орозайым чындыкты, адилет нерсени айтса, ошол азыркы докансалар, мекенчилдер дейсиңер кимди, ошолор жаман көрүп атат тууганда. Орозайым билет, жанында жүргөн
колдоп жүргөн Садыр Жапаровду колдоп жүргөн убагында мен аны жаман азыр ошону жаман көрдүм. Билет да ким экенин, Садыр Жапаров личность ким экенин баардыгын билет. Билген адам туура сөздү айтса жаман көрөт. Мен дагы ушу доканцаларга эскертип кетейин. Азыркы мыйзамсыз бийликке да эскертип кетейин. Бул бийлик кимдин колунда болгон эмес, туугандар. Ушундай фараондор келген керек болсо, менмин деген Акаев, менмин деген Бакиев, керек болсо үкалар, балдар да жардам бере алган эмес, туугандар. Садыр Жапаров ким болуп калды? Садыр Жапаров кечеги бир 9 ай 10 айда ким экенин бир эстеп койбойбу? Түрмөдө малдавандыкка жаткан бир зег эле, туурабы? Ошону унутпайлы, туугандар. Мына мен бүгүн Тилекмат Куреновдун мен бүгүн эфирин көрүп калдым. Молодец, ушу жигитти мен колдойм. Баягы Шералы хандын чокоюн алып келип көрсөтүп, Акаевга баягы жипти алып көрсөтүп койду. Молодец. Бул баланы мен туура кылды дейм, себеби Акаевдин орду түрмөдө, туугандар. Акаевдин орду түрмөдө, туугандар. Керек болсо Жээнбековдун орду дагы түрмөдө, туугандар. Керек болсо Садыр Жапаровдун да орду түрмөдө, керек болсо Ташиевдин да орду түрмөдө, керек болсо ошол спикер азыркы Мамытовдун да орду түрмөдө, керек болсо ген прокурордун да орду түрмөдө. Азыркы мыйзамсыз команданын баардыгы түрмөдө орду. Себеби булар кылмыш кылды. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлогон жок. Жеке кызыкчылыктын ойлонуп, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп, элди туңгуюкка түшүрүп, бул туңгуюктан ап чыга албай, ушул мамлекеттин аброюн түшүрүп, туугандар, Тажик Республиканы тизелетип койду. Ушул Тажик Республикасы бизди эл катары көрбөй калды, туугандар. Ачык айтыш керек. Эл катары көрбөй калды. Себеби үйлөрүбүздү өртөп кирип келип, керек болсо ошол жерде дагы кечирим сурап, ГКМБнын төрагасы кечирим сурап, кечирип койгула, үйдү салып бербей эле койгула, биз өзүбүз салабыз деп Кытайдан карыз сурап, Түркиядан карыз сурап, ошондой болду да. Аны эмне моюнга албайсыңар? Эмне иш кылды деген суроо бар. Мына президент болуп келгенден бери кыргыз элине эмне иш кылды деген суроо бербейсиңерби? Ушинтип эле алданып жүргөн эмне жакшыбы мен? Ачык айткыла да, боло турган сөздү айткыла. Мына иштегениңе 1 жылга жакындап, мына октябрдын 7-си, 8 канчасында отурду эле бул должностко, 12-синде отурду эле. 12-синде, туугандар, ровно 1 жыл болот. 1 жыл иш болдубу, туугандар? Мына калп айтпайм, 1 жыл иш. Мен билбейм, мен жакшы болсо, жакшы иштер болсо мага айткыла, мен ошону айтып чыгайын. Бирок мен көргөн жокмун. Бир кыла турган жакшы ишин кылган жок. Төлкө кара жолтой болду. Төлкө жарандарыбыз өлдү, туугандар. Кымбатчылык ошо менен эле иш. Кадр саясатын өлтүрдү. Жалаланга эле баягы доканцалар келип алды, түркөйлөр. Билими 9-класстын, 10-класстын билими менен келгендер. Жалаланга эле ошондой. Медицинаны айтпай эле коеюн. Министрди көргөнсүңөр да, баягы коргошууну ойлоп тапкан. Мына кадрлар кимдер болуп атат? Өзүчү. Өзү физрук болсо, медальон ошо сөздөрүндү сүйлөп жүрсө, туугандар, эми ойлоп көргүлө да. Тең ата кече Түркменистанга барган тең ата сөз сүйлөшө алган жок, туугандар. Өзүнүн оюн түшүндүрө алган жок, туугандар. Анан ошону кантип президент катары санайсың, мен түшүнбөйм. Элестетип көргүлө, туугандар. Чындык, туугандар, чындык келиш керек, туугандар. Адилет болуш керек, туурабы? Ким болбосун. Качан гана биз моюнуна мыйзамсыз алып келип алып, мына бир мамлекет Кыргызстанга келдиби? Бирөө келген жок, туугандар. Кайсы президент келди? Ушу Садыр Жапаров президент болгондон бери кайсы президент келди? Визит менен эч ким келбейт дагы. Себеби зек, туугандар. Ошол мына Арменияда ошо зек келип калган. Пашинян бул да зек болчу, Садыр Жапаров окшогон зек болчу бул да. Ошол революция болуп келип калды. Ошонун айынан мына Карабахты, Азербайжандын Карабахын 90-жылдар булар басып алган эле да. Кийин мына кече Азербайжан өзүнүн территориясын кайтарып, жарымын жок дегенде жарымын кайтарып, орустар унчукпай туруп берди, туугандар. Көрдүңүздөр, туугандар. Ушундай мыйзамсыз зектерди алып келип болсак, биз менен эч бир мамлекет тең ата сүйлөшпөйт, туугандар. Биз качан гана мыйзамдуу, таза шайлоо менен элдин уулун алып келсек, мына окшо мошенниктерди эмес, жүүлүктерди эмес, жеке чөнтөгүн ойлогон балдарынын, неберелеринин чөнтөгүн ойлогон эмес. Кыргыз мамлекетин, кыргыз элин ойлогон мамлекетчил адамды алып келсек, туугандар, азыркы окшогон учур болбойт болчу.
Мына Орта Азиядагы кымбатчылык деп атат. Орта Азияда кымбатчылык болгон жок. Бир гана Кыргызстанда болду, мен сиздерге айтып кетейин. Кыргызстанда ушул майдын баасы 700-800ге чыкты тууганда. Кыргызстанда еттин баасы 600-700ге чыкты тууганда. Кыргызстанда бензиндин баасы 60 сомго чыкты туугандар. Мына туугандар. Ачык ушундай болот туугандар. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Эфирди бөлүшпөсөк туугандар болбой калат. Бөлүшүп ушу ар бир жараныбызга жетсин. Чындыкта баягы тизеле өлгүчө не деп коет? Ачык чындыкты айтып өлгөн жакшы туугандар. Эми ачык эле айтайынчы. Өлсөң өлөсүң, эми өлсөң өлүп кетесиң. Бирок деген аркаңдагы бала чакаң, үй бүлөң, ата энең жок дегенде жакшы жашоодо жашайбы дегенде туугандар. Эми бул түркөйлөрдү көрүп атасыңар да, эмне кылып атат эми? Эптеп эле элди алдап эле ону камап, буну камап, будан кустуруп, ол акчалар бюджетке түшүп атабы, ону Кудай билет туугандар. Бюджетке мен түштү деген сөздү мен булардын отчету эмес, подсчету деле жок туугандар. Булар деген мыйзамсыз келип алып, өзүм билем, өтүгүм төргүлем деп эл менен эсептешпей калды. Элиң караңгы болсо, элиң жарандарың өлтүрүп кетип атса, мыйзамсыз президенттин 2 күн бекинип отуруп алса, бекинип коркуп Ташиев Германиядан келгичи учпай отурду да, ошондо чыгып туруп президент мыйзамсыз болсо да президент катары чыгып туруп, мындай кылып туруп ошол элди коргосо болот болчу да. Андай кылган жок да, бул коенек болот атпайбы туугандар? Коенекти билесиздер да, коркок адам ошондой болот туугандар. Бул только ушундай подлый иштерди кылат. Өзүнүн жанында жүргөн, керек болсо өзүнүн жанында жүргөн соратниктерин түрмөдө чиритип атпайбы бул? Ушул адамбы? Эми мындай адамгерчиликке жагабы? Мына азыр Аспековду түрмөдө эси ооп жатат дейт. Ошо Аспеков ушу Садыр Жапаров деп элдерге жаман көрүнүп, керек болсо арыз жазып сотко чейин Адахан Кимсанбаевичке арыз жазып ошентип жүрбөдү беле? Азыр эмне болду? Мына Бекзаттын деле турмушу ушундай болот. Азыркы докансалар, мына ненормальный докансалар болду, Москвадагы, Кыргызстанда докансалар, мына ненормальныйлерчи, конченыйлар, мына абасына окшогон конченыйлардан ачык эле айтайынчы. Булардын дагы аягы эмне менен бүтөт? Түрмө менен бүтөт. Ачык айтайын, түрмө менен бүтөт. Себеби адилетсиздик нерсени көрүп туруп, ошону унчукпай туруп, ошону жашырып туруп, элди башка бурмалап, элге башкача маалымат жеткизип, таза адамды, таза инсанды жамандап, болбогон нерсе сөздөрдү айтып, жамандаган адам, бул адам көпкө барбайт туугандар. Адилет бололу туугандар. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Орозайым Норматова кызыбызды, карындашыбызды Кыргызстанда болобу, Россияда болобу колдойм, колдой берем. Мен ачык эле айтып коет. Кыргызстанга барса, Кыргызстанга барам, Кудай кааласа. Бул кыздын келечеги алдыда. Мына түркөйлөр Садыр Абаңарда түркөй болуп, бирге 10 түркөй болуп кетсеңер да, Орозайым менен дебатка чыккан учурда деле силерди жеңип коет Орозайымчы. Мына ошол туугандар. Ошон үчүн туугандар, эфирде бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахмат туугандар. Кудай кааласа күзгө жакындап калды туугандар. Кудай кааласа эл тараза деп коет. Эл буга окшогон супер президенттер болсо деле өзүңүздөр көрдүңүз, тагдырым эмне менен бүттү. Эми бул көрдүңүздөр да, эми мурдагы президенттер кайта келе баштады. Бул ушу бийликтин малында келе баштады. Значит, ошол эмне дегенди түшүндүрөт туугандар. Бул бийлик менен, мыйзамсыз бийлик менен акча чечет экен. Болду туугандар. Булар акчанын кулу. Бул элдин келечегинде ойлобойт, мамлекет деген эмне экенин да билишпейт. Булар жеке өзүнүн кекиртеги, чөнтөгү, бала чакасы болду туугандар. Эл эмне болсо болсун, эптеп эле бизге тийбегиле. Баягы критика айтып койсоң, жаман көрүшүп, баягы собачкаларын жөнөтүп койгондор, Айгүл жеңебиздин фейктери бар да, ошолор жөнөтүп коет, фас деп коет. Фас десе анан чыгып эле бизге окшогон активист жарандарыбызды жамандап жатып калышат. Ошол туугандар. Башка мен ушул ар бир жаранга алып кетем туугандар. Кайдыгер болбойлу, караңгы болбойлу туугандар, көрүнүп турат, баардык нерсе көрүнүп турат. Ошол көрүнүп турган нерсени силер ачык чындыкты айтпасаңар туугандар,
бизге 10 жолу президент шайласак деле ошол, башкасы деле. Качан гана чындыкты бетин айтканда туугандар, чындыкты жеткизгенде элге туугандар, ошондо гана бизде адилеттүү мамлекет, адилеттүү башчы болот туугандар. Таза шайлоо өткөзүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек туугандар. Мына окшогон түркөйлөрдү алып келип алып, мына немни көрүп атабыз, мына. Көрүп атпайсызбы? Эмне болуп атабыз? Аягым не менен бүтөт? Аягым не менен бүтөт деп айтып берейинби туугандар? Аягы жакшылык менен бүтпөйт туугандар. Бул түрмөдөн канча деген адамдарды мыйзамсыз чыгарып жүрдү. Түрмөдө баягы оор кылмыш менен камалгандарды эле подряд чыгарып атат туугандар. Подряд эч кимисин калтырбай чыгарып атат. Мына көрдүк да эмнени жыргатат. Айткылачы, эчтекени жыргатпайт туугандар. Күзгүгө туугандар, парламентский шайлоо болот туугандар. Ошол маалда туугандар өзүбүздүн кайдыгер карабай жок деген шайлоого барып, кайсы партия болбосун, ошого шайлооңорду, добушуңарды бергиле тууган. Үйдө жатып албагыла туугандар. Адилетсиз нерсе болуп атабы? Айтыңыздар. Бетке айткан жакшы туугандар. Бетке айтып жүргөн жакшы, адилеттүү, адилетсиз нерселерди эртең акыретте да жооп бере турган келет туугандар. Мен эфирди аяктап атып туугандар. Кыргыз элине аманчылык тилеп, ар бир жараныбызга ыйман берип, Кудай кааласа кыргыз мамлекети алдыңкы мамлекеттердин бири болот туугандар. Кудай кааласа жаңы муундарга келерки муундарга өнүккөн мамлекеттин бири кылып тапшырып кетебиз. Биз ушуга окшогон кайдыгерчиликти, ушу адилетсиз болгон нерселерди өз убагында жеткизип, элге жеткизип турсак туугандар, мыйзамсыз бийликти таныбай жаңы шайлоо болуп турушубуз керек да туугандар. Мыйзамсыздын үзүрүн көрдүңүздөр, мына. Мыйзамсыз эмне болду туугандар. Туңгуюктан ап чыга албайт. Аманчылыкта, тынч болуңуздар, дагы кирем туугандар.